Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр? Сиздер менен көгүлдүр экран аркылуу кайрадан көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү чыгарылышта сонун бир дамдын жасалышына күбө болобуздар. Алдыңкы мүнөттөрдө шыкталган жумуртка дамын сиздер менен биргеликте даярдап алабыз. Ал үчүн бизге Изюм ресторанынын ашпозчусу Вилдарбек Бакытбек уулу жардамга келмекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандыгыңыз менен маанай кандай? Жакшы, бирге болсун. Анда саатыңыздын курамына керектелүүчү азыктарды атап өтпөйсүзбү? Бул атап өтсөк, бул биринчиден майонез кетет, консерва балыгы кетет, помидор, жасылча жалбырактар, жумуртка жана балык икрасы кетет. Анда эмесе баштайлы, эмнеден баштайбыз? Биринчи кезекте буну балыкты майдалап туруп алабыз. Аны үчүн сиз мага жардам берип туруңуз. Мен ага чейин жумурткасын бөлүп турайын. Буну кандай кылып турабыз? Майдалап. Жумуртка менен балыкты эки бөлөк майдалап туруп алабыз. Жумуртканын ичиндеги сарысын бөлөкчө бир идишке коюп алабыз жана туруп алган балыкты ушуга аралаштырабыз. Экөөнү тең салган соң буну майонездин жардамы менен аралаштырып алабыз. Себеби бул деген жумуртканын ичине кайра шыкталат. Келин сиз аралаштырып туруңуз. Буну аралаштырып бүткөн соң, мында кондитер мешокчосунун жардамы менен жумуртканын ичине кайра шыктап алабыз. Келин сиз салып берип коюңуз bunun ичине. Келиңиз анда жумурткага мен шыктайын, а сиз болсо калганын турай бериңиз, Бардык нерсе даяр болгондон кийин буну берүүгө даярдайбыз. Анын астына берүүгө тарелканын үстүнө жалбыракча таштайбыз биринчиден. Жалбыракчанын үстүнө помидор коебуз. Даяр болгон жумуртканын үстүнө балыктын икрасы менен коздойбуз. Келиңиз, сиз да мага жардамдаш салып туруңуз. Акырын чыга бериңиз bunun üstüne. Тарелка түзүп бүткөн соң bunun üstüne жалбыракчадан бирден таштап чыгабыз. Көрүнүшү жакшы болуш үчүн. Ошентип биздин шыкталган жумурткабыз даяр болду. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте жакшы маанайда сонун бир дамдын түрүн даярдап алдык. Тамагыңыздар таттуу болсун.